Саламатсыздарбы? Кечинде чыгып кеткен видео боюнча азыр келдик, мынакей билим берүү башкармалары менен биргеликте. Азыр келип бардыгын текшерип чыгалы, макулбу? Эти кайсы жерде, мая кайсы жерде, чай кайсы жерде, крупаларды өзгөчө бышырып аткан тамактарды балдарга эмне берип атасыңар, эмне коюп атасыңар дегенде. Себеби дегенде кечеки чыгып кеткен видео абдан чоң резонанс жаратып атат. Бизге кайра азыр бардыгын баарыбыз өз көзүбүз менен көрүп текшерип чыгыш керекпиз. Макулсуздарбы? Макул. Бул эмне тамак сатып атасыздар азыр? Ооба, тамак сатып атабыз. Эмне тамак сатып атасыздар? Гороховый пюре. Гороховый пюре. Балдарга на второе. Первый болсо лапша по-домашнему с курицей. Первый болсо зажаркасы болот, зажаркасы менен алып беребиз. Уланбек Олжович, мына ундары баягы чыкты. Ундар атайын яшиктерде. Ар бир продуктуга сертификаттар бар, сертификаттарды алынат. Запастар болот. Эч кандай курсу жок. Чечевичка. Мына чечевичка. Бул берилип турган расходдор жазылып турат. Так, мынака пшено, бул аябай майда келет, өзү аябай майда болот мынакей пшено. Мынакей. Горох. Манка. Мынакей гүрүч. Нан күнүгө аласың. Гречка. Все хорошо. Так, эт. Салатанга салып жууп эметем. Деңгенде баарын бир сыра жууйм. Этти, суп этин өзүнчө кылып, эмесин өзүнчө фаршын тартып коем муну. Котлетке, немеге манты жасайбыз. Тефтели. Сливочный май. Сливочный май маргарин. Жерге жумуртка сактайбыз. Творог келсе творог. Жумуртка, сметана. Бияқта полк бар. Кішкене перец, лагман болған. Полк. Молочный менен ошо нан күнүгө келет. Калгандар заявканын негизинде келет. Жууп турасыздар да, как болот? Иштейт. Иштейт. Тесто мес. Баары иштейт, Бүт иштейт. Жарыш шкафта ачып койсуңуз. Мясорубкаңар барбы? Бар. Урматтуу ата-энелер, кечээки 26-сында чыккан сот баракчасында чыккан видео боюнча билдирип кетейин. Ал видео деген эски биринчиден ремонттон кийинки учурда болгон. Бизде балдар аз болчу, ошондо бир тик астарта калган экен. Биздин завхоз кечинде берип алыптыр. Бирок деген биз эртең менен эле 6:20 биз аны деген ал вопрос чечилип, ошол күнү эле сүт кесме жасап бергенбиз. Эч кандай кобузданбаңыздар ата-энелер. Биз кантип беребиз, анда берүүгө өзүбүзгө дагы мүмкүн шарт бербейбиз. Эгер ошону берген күнү азыр ГСМде деген барып караса да болот. Бир бала биздин бала бакчадан отравление болуп же ичи ооруп кайрылуу болду экенби? Бул да бирден бир доказательство деп айтсам болот. Ошондой эле бизде бракеражный комиссия ата-энелердин ичинен жана ошондой эле кызматкерлердин ичинен бар. А кишилер да күнүгө эртең мененки тамактын жасалышын, берилишине көзөмөл салышат. Ал комиссияда ошол күнү көрүп, алар дагы билишет сүт кесме жасалып берилгени. Здравствуйте. Здравствуйте, дети. Саламатсызбы.
Ой, молодцы. Ну что, чем занимаемся? Учимся? Что делаем? Читаете? Ой, молодцы. Ну-ка, прочитаем. Почти, Ну-ка, Ваня, прочитайте. Почти слово. Получается, ребята поздоровались к нам гости. Саламат. Саламатсыз, балдар. Здравствуйте, дети. Са! Молодцы, Ой, младшая, вторая группа. Младшая, 3 жаштагылар, да. Ой, Молодец, да, шарик катай вот так правильно, шарик катай. На. жыл мугалимдер боюнча эме азиление боюнча албадым беле. Саламатсыздарбы? Бул жак кыргыз тил Кыргыз тил. кабинети. Ачканбыз уже аябай открытие кылып, аябай жакшы иш чара өткөрүп, момундай колорит кылып, ошо мындай 5 жыл мурун ошо эмени ачып, сабак берип ушактан балдарды ушакка алып келип, балдардын дагы баягы эмесине. Биз аябай жакшы видео көрүп атат окшойбуз. Биз жана көркөм окуу, манас сайтларына киргизе атпайбызбы күнүгө? Көрүп атам, мен көрүп атам. Соцсетке. Мен бүт баарын карап турам. Саламатчылык. Азаматсыңар. Жашылдандыруу коридор деп айтып койсок болот. Биз балдарды кышкысы көбүнчө ушак жакка алып келебиз, эч суук маалда. Буларды сейилдөө иштерин жүргүзүшөт. Ошону менен бирге ар бир гүлдүн аттарын сурашып, кантип отургузат деп. Эжелер да кээде ушундай кичинекей эмелерге, идиштерге алып туруп, алар гүлдү отургузганды көрсөтүп башташат. Мондай идиштерге алышыпчы. Анан кайда бир айдан келип көрүшөт да, ошол гүлдүн өскөнүн көрүп өздөрү таң калышат. Могунда биздин подготовительный группалардын көбү өздөрү ушулар гүлдөрдү отургузган учурлары бар да. Сону күлгөм. Аябай кызыгышат баяктачы. Ошо суук маалында көбүнчө ушу залга балдарды алып келебиз. Мода абдан сонун өсөт. Бул гүлдү биз жайкысын эшикке чыгарып коебуз. Эшикте жана 2 эмен бар. Ошого кышкысын кадимде баякка киргизебиз. Балдар дагы кызыгуусу аябай жакшы. Мына экология таза болсун, жаратылыш деп атпайбызбы? Ошонун баары тең ушу балдарга болсун деп атайын ушул. Абдан сонун. Ушул эки биздин эме коридордо ошо балдар үчүн ушу гүлдөрдү өстүрүп атайын организовать эткенбиз да. Атайын эле кылдык ошону. Ар бир тарбиячынын салымы бар бул жерде. Урматтуу ата энелер, мен сиздерге дагы бир жолу тастыктап айта кетет элем. Бул жерде эч кандай балдарыңыздар үчүн бир кандай десем коопсузданбаңыздар, эч качан коркпоңуздар. Биз ар дайым бул жерде текшерип турабыз. Бизден сырткары мына билим берүү башкармалыгы, санэпистанция, бардык башка дагы инстанциялар, службалардын бардыгы көзөмөл кылып турушат. Андыктан коркпой балдарыңыздарды ушул зеңге алып келип, мындан ары дагы тарбиялап, балдарыбызга андан көрө жакшы билим берип, тарбиялаганга аракет кылабыз баарыбыз биргеликте.